Алмазбек Шаршембиевич, тактоо иретиндеги эле суроо, бул справка обоснованияда силер жазып атасыңар. Не предусмотрена функция счетной палаты по проведению аудита по запросу правоохранительных органов, в том числе в отношении субъектов предпринимательства. Вот азыр аудит по запросу правоохранительных органов вообще өткөрүлбөйт, ошону негизи мурда жазылып атат. Жаныбек Болотбекович, мурда бар болчу бул. Анан 2019-жылы өзгөртүү киргизген. Бул дагы биз айтканда жана эл аралык Интасайдын негизи талабы да анткени биз как жогорку аудит органы катары отчет эле түзөбүз. Мыйзам боюнча бул жерде да мыйзамда жазылган. Ал эми токтомго заключение бериш керек экспертиз. Биз андай ишти алып бара албайбыз. Буну алып бара турган өзүңүздөр билесиздер, юстиция министрлигинин алдында целый служба бар, который ушундай заключение берет турган. Бухгалтердик, эксперттик кызмат деп коюшат, алардын штатын көбөйтсө эле. Ал эми биз болсо кандайдыр бир инструмент болуп калабыз да, ошо 19-жылы өзгөртүү киргизип, алардын токтомдору менен иштегенин токтотконбуз. Бул дагы ошо талапта Интасайдын. Жо, при Минюсте качан түзүлгөн ошо организация? Бул башынан эле бар, бүгүнкү күндө дагы иштеп атат, техникалык, бухгалтерлик. Алмазбек Шаршембиевич, вот эмне себептен сурап атам, вот примерно злоупотребление служебным положением деп туруп иш козголсо, анан ошону прокуратура аныктап, аларга бирөө анализ или аудит ишти алып барыш керек да. Анда уже силерди суранып атпайбы алар? Запрос берип туруп, текшерип койгула, потому что момдай да болуп атат да, мисалы. Прокуратура, налоговая инспекция менен или башкалар менен карап чыгып, бүт барын санап туруп, бирene ущерб 200 миллион деп жазып туруп, анан силерге официально жиберип койгондо, силер по-любому ошо иштерди алып барып атпайсыңар. И на основании аудита счетной палаты алар уже сотко кетип атышпайбы? Бар да ошондой процесс. Биз мындай материалдарды эгерде талап ошондой болсо, биз укук коргоо органдарына беребиз. Бирок алар тергөө иштерин апарып, ошо канча күнөөлүү, канча жылген ошону менен сотко өткөзөт. Ал эми бул азыркы биз айтып аткан Минюстун алдындагы кызмат, бул илгертеден эле бар, просто эле бул жерде баары билет, алардын штат аз болуп эле баягы аябай көп күтүп калышат экен да укук коргоо органдары. Ошон үчүн биз мыйзам боюнча, бул мыйзам боюнча да, эски мыйзам боюнча да эч кандай бир заключение чыгара албайбыз. Баланча статьяны бузуптур депчи. Биз эксперт эмеспиз, биз мындай гражданский, өзүңүздөр билесиздер, ишканабызда жогорку мындай аудит жүргүзө турган. И бизде эч жерде жанагыдай заключение деген жок, отчет эле беребиз. Эми аны андай менен барса эч кандай сот кабыл албайт болуш керек аны. Да жок, основание ошол болуп атпайбы? Сотто эле основание ошол да. Тиги эми, который при Минюсте бар, билбейм мен, биринчи жолу чын угуп атам. Бирок основной аудит счетной палаты кылып эле ущерб санап атышпайбы? Анан примерно аудит, мен өзүм мисалы, мага дагы ишке козголгон да. Злоупотребление служебным положением, хотя мен эчтеке кылган жокмун. Анан алар бүт барын тергөө иштерин кылып туруп 200 миллион санап коюшту. Мен айтып атам, на основании чего? Анан счетную палатага жиберди, счетный палата прокуратурадан коркот да. И сразу эле на основании бүт барын эле ошону көрсөткөндөй эле чыгарып коюшту. Жаныбек Болотбекович, биз айтып атпайбызбы, 2019-га чейин ошондой иштер болуп келген, ошон үчүн ошонун баарын токтош үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизилип, биз укук коргоо органдарынын токтоо менен иштегенди токтотконбуз. Бүгүнкү күндө ошол бизге да талап бар да, эл аралык уюмдардан. Анан биз жанагыдай кылып заключение жазганга укугубуз жок. Биз берген материалдар боюнча ооба бизде тергөө жүргүзүлбөйт, как эме катары биз баарын болгон мүчүлүштүктөр ордуна коюлбай, мындай биз эсептесек, ушундай туура эмес мыйзам бузулду деп, аны териштирүү үчүн органдарга биз өткөзүп беребиз, алар биздин иш менен алып барат. Бирок алардын өзлөрүнчө чыгарган токтомго биз алар менен иш алып барбайбыз. Түшүндүм, но бул жакта силер өзүңөр справка обоснованияда жазып койдуңар, ошон үчүн мен суроону берип атам. Жазып койдуңар конкретно, что биз уже по проведению аудита по запросу правоохранительных органов кылбайбыз депчи. Но все равно кылынып атат. Жок, кылбайбыз. 19-жылдан бери кылына элек, бир дагы кандай случай жок. Жаныбек Болотбекович, биз 19 жыл токтотконбуз, мынакей бүгүн 4-жылга кетип баратат, токтоо менен иштебейбиз. Урматтуу Алмазбек Шаршембиевич, бүт мамлекеттик органдарды бүт барын силер карап чыгып атасыңар, аудит кылып, бүт, каяка муниципалдык мамлекеттик каражаттар жумшалды бүт барын карап атасыңар. Буга чейин вот 2022 жылы жаз мезгилинде биз закон о
департамент госзакупок ошого ошо мыйзамга биз өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. И Бишкек шаарына, Ош шаарына биз макулдук бердик, чтобы они без тендеров курулуштарын тияктан тендер жок эле өткөрө берсин депчи. Анан показательно азыр Бишкек шаарында 15 мектеп, бир бала бакча бүттү. И суммаларын карасаң жакшы эле, бүт алар конкретно кылынды да иштер. И мен өзүм каршы болчумун ошо мыйзам долбооруначы. Анан азыр силер азыр бүт баарын карап чыгып баштайсыңар 2022 жылда кандай болгон. Силердин жеке оюңарды билейин дегеним да, может быть вообще жалпы Кыргызстан боюнча ошо госзакупка кереги барбы или жокпу? Ошондо болуп атат да. Примерно Бишкек шаарында бүт курулуштар Кудай буйрса бүтүп калды, а региондо бүтпөй калды да. Потому что тендер, потому что тиги бул, анан бири-бирине арыз жазып эле ошо менен сотко кирип кетип атышат да. Кандай дейсиңер? Силердин оюңар? Негизи Жаныбек Болотович, сиз туура айтып атасыз. Биздин кызматкерлер бар текшергенде ушу сатып алууларды, мыйзамды бузуулар боюнча өтө көп кемчиликтер бар да. Анан эми бүгүнкү күндө дагы көтөрүлүп, жанагы кээ бир чоң мекемелерге бул сатып алуусуз эле түз апарыла деп атпайбы. Мен деле ойлойм ушу туура эле болот го депчи. Анан ушу бизде тендер объявить эткенде эле ошонун аркасында көп нерселер туруп атпайбы. Сиздин айтканыңыз деле туура. Хорошо, чоң рахмат, колдойм. Рахмат чоң.